Mıydamızda жазылган. Бийлик бул эл. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдонуу керек деп турат. Садыр мырза, азыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча сиздин пикириңиз кандай? Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдө кырдаал абдан оор. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына 3 күндөн бери мени иштетпей, иш баштоого тоскоол болуп, ар кайсы күчтөр биригип алып, ушул тоскоолдук жаратып атат. Мына колубутум тушалган бойдон турат. Же аппарат иштебейт, же башка структуралар баш ийбейт. Мына ушул бүгүнкү кырдаалга алып келди. Бүгүн эртең менен таң атпай саат 5те мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Ошол күчтөргө Атамбаев, Бабанов, Субаналиев, Руслан Казакбаев ушулар боюнча кайрылуу жазганмын. Кече күнү сүйлөшүп аткан бардык телефондук сүйлөшүүлөрдүн бардыгы менин колума келип түшкөн. Ошон үчүн мен жазганмын. Эртең андай кылбагыла, жаш балдар ушу 2000 сом, 5000 сомго алданбагыла, мамлекетти жоготуп албайлы деп мен кайрылуу жазганмын. Таңкы 5те ушу Facebook баракчама Одноклассникке салганмын. Бирок кырдаал мына бүгүн ушундай болуп оорлошуп кетти. Колбутумду тушап койду дегеним, мына КТРК коомдук телеканалды дагы мага бербей, журналисттерди жибербей, мына ушундай тоскоолдуктарды кылып жатышат. Анан эл мисалы ушул бүгүнкү кырдаалга да элдин алдына чыкпайбы деген дагы суроо жаралып калышы мүмкүн да мисалы. Андай мүмкүнчүлүк болбой атат да, такыр бербей атышат. Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ушу кечээ эл алдында сүйлөп жатып, Өмүрбек Бабановтар, Өмүрбек Субаналиевтер, Алмазбек Атамбаевтер балдарга 2000 сомдон таратып, кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп. Ушуга кандай далилиңиз барбы дейм? Мен азыр эле айтып өтпөдүмбү? Менин колума далилдер келип түштү, телефондук сүйлөшүүлөр келип түштү деп. Ал жерде ошол Руслан Казакбаев, Бабанов, Субаналиев, ушулар Атамбаевдин ким менен сүйлөшкөнү, ушу бүгүнкү күнгө кырдаалга жараша элди алып чыгып 2000 сомдон 5000 сомго чейин берип аткандыгынын баары менин колума далил болуп келип түшкөн. Ошондуктан мен таңкы саат 5те ошого кайрылуу жасаганмын да. Булар ушу кече күнү пландашкан. Ушундай кылабыз деп. Мен аларга кайрылганмын. Андай кылбагыла, мындай болбойт, башаламандык алып келет деген далилдер менин колумда турат дагы. Мен эртеңден бүгүндөн баштап мен чыгара баштайм. Өлкөнү туруктуулуктун нугуна түшүрүү үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек деп сиздин пикириңизде? Ошо өлкөнү туруктуулукка түшүрүш үчүн мен бардык шарттарды сунуштадым. Эң тез, эң жеңил варианттарын айттым, жолдорун. Бирок мына бүгүнкү күнгө чейин оюн кылышып, баягы депутаттарды чогултурбай, жана ушундай бир тоскоолдуктарды жаратып атышат да. Бул жерде мына ошо бүгүнкү жана элди алатуу аянтын алып келген Атамбаев, Бабанов, анан Субаналиев, мына ушул күчтөр тоскоолдук кылып атат. Эгерде булар тоскоолдук кылбаганда, баягы биринчи эле күнү кырдаалды оңдоп кетсек болот эле. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрыламын. Бишкектиктер айрыкча. Ар кандай провокацияга барып, талаптоочулукка барбаңыздар. Митингге чыккандар, бардыгыңыздар баягы дыйындыларды уюштуруп, баарын мындай тынчтыкты сакташ керек. Бизге мамлекетибизди жоготуп алуу коркунучун алып келбеш керек. Ар бирибизге мамлекет өзүбүзгө керек. Талаптоочулукка барбагыла, талкалабагыла, маданияттуу болгула. Мен башынан эле айтып бератамын. Ушундай бир кыйын кырдаал жаралганда тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечиш керек бардыгын деп. Мен ошо кече күнү сөзүмдү айттым. Келгиле отуруп такташалы, баарын тең акылдашалы, тынчтык жолу менен чечели дедим. Келген жок. Мына бүгүн тынчтык жолу менен чечпей эле кайра ошо кечөөтөн баштап уюштурушуп, булар кечөөтөн баштап эмес эле 3 күн мурун башташкан экен. Бардык менде колумда доказательстволорум бар.
Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Ушундай кырдаалда түз эфирге чыгууга туура келип турат. Азыр көрүүчүлөр көбөйсүн. Көбөйгөндөй мен жалпы элге кайрылуу жасамакмын. Ассаламу алейкум дейт, алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарга биринчиден сабырдуулукка тилеймин. Сабырдуулук болуңуздар, сабырдуу болуңуздар. Экинчиден, мына бүгүн кечетен бери ушундай акыбалда бийлик алмашып атат. Тилекке каршы ушундай кан төгүүсүз тынчтык жолу менен алмашса жакшы болмок. Бирок эми болор иш болду, боосу канды дейт. Мен сиздерге кайрылып атканымдын себеби кыскача бир тарыхка токтоло кетейин. Анткени бул бүгүнкү күнү азыркы ушул убакта маанилүү. Мен саясатка 2005 жылы келдим. Мындан 15 жыл мурун жаңыдан саясатка келдим. Ал убакта 75 округтан 75 депутат шайланып келчү. Бир мандаттуу округтан түп округунан шайланып келгенмин. Улам бирөө чалып мындай тоскоол болуп атат да, ошон үчүн кечиресиздер, анда-санда үзүлүп кетип атса. Келип 2 жыл депутат болгондон кийин, 2 жылдын ичинде 2 жыл депутат болдум 2007 жылга чейин. Саясатка жаңы аралашкан киши катары аркы беркиге көнүп, тияк биягын билгиче чейин 2 жыл өтүп кетти. 2 жылдан кийин бизди таратып ийди, 1 жыл жумушу жок жүрдүм. 1 жылдан кийин Курманбек Бакиев чакырып өзү ушу комиссар болуп иштеп бер деди. Мейли, мен иштеп берейин, мыйзам менен иштеймин. Бирок мен эч кимге баш иймейин, түздөн түз биз сиз менен иштеймин дедим. Макул деп комиссар кылды. Комиссар болуп 2010 жылга чейин дагы 2 жыл иштедим. 2010 жылы революция болду. Өзүңүздөр билесиздер, экинчи революция. Андан кийин ошо август айына, сентябрь айына чейин комиссар болуп отуруп, 2010 жылы ата журт менен депутаттыкка бардым. Ошол депутаттыкка 2010 жылга чейин ушу саясаттан мен жакшы бардыгын баягы жаңы келген киши катары 2005-тен 2007-ге чейин, андан кийин комиссар болуп иштеген мезгилдерде, ушул аралыктарда мен саясатта жүрүп бардыгын көрдүм. Чиновниктердин ким экенин, кимиси кайсы жерден ичип жейт экенин, кимиси кай жерде дойласы бар экенин баарын көрдүм. 2010 жылы келип 2011 жылга чейин иштедик депутат болуп. Сот системасы боюнча комитетти жетектедим. 4 айдын ичинде 5 мыйзамды өзгөртүп сотторго. Ошол сот реформасын жасайлы дегенде, мыйзамдар өтүп атканда, жазылып атканда, ушу убактылуу өкмөт, анда 14 мүчөсү эмес беле, Отунбаева баштаган, Атамбаев, Текебаев жана башкалар. Жазып атканда, жогорку кеңештен өтүп атканда булар көп көңүл бурган эмес. Анан кийин практика жүзүндө сот реформасы башталганда булар билди. Анткени жогорку сот менен Конституциялык палата өтүп, бай ошо реформа жүрсө, сот системасы кандай иш алып барат, ошону булар практика жүзүндө билип калды. Анткени жогорку кеңештен Конституциялык палатанын соттору, анан жогорку соттор өтүп баштаган. Ошентип анан булар бардыгы каршы чыгып, Отунбаева, Атамбаев, бардыгы ошол палатадагы депутаттар керек болсо каршы чыкты дагы. Мени бир 100дөй адамды алып келип, аялдар бар арасында бөтөлкө ыргыттырып, тапичка ыргыттырып, Садыр Жапаров деген ата журттун сотторун коюп алыптыр. Анан антип атыптыр, минтип атыптыр, өзүнүн жакын тууганын коюп алыптыр, Замир Базарбеков деген деп ушундай кылып
тоскоолдук кылып туруп мени комитеттиктен алып түшүп баягы сот реформасын токтотуп салышкан. Токтотуп салышып, Токтогул Туманов дегенди коюп комитеттин башчылыгына кайра 5 мыйзамды жазып, башка мен жазган мыйзамдан, эми менде эми авторлору бар, чогуу депутаттар болчубуз, 5-6 депутат. Ошол мыйзамдын баарын токтотуп туруп, өзүлөрү 6 ай бою кайрадан мыйзам жазышкан. Мына бүгүнкү ошол мыйзам бүгүнкү чөнтөк сотторду түзүп алышкан. Булар эмнеден корккон? Убактылуу өкмөт. Убактылуу өкмөт эгерде сот системасы реформа болуп кетип, ошол мен жасап аткан реформа өтүп кетсе, анда бул убактылуу өкмөттүн дагы ким экенине карабай, президентиңби, депутатыңбы, же премьер-министриңби, ким экенине карабай, Европадагыдай, Америкадагыдай сот системасы түзүлүп калмак. А булар болсо баягы апрелдеки кан төгүлүү боюнча, андан кийинки түштүк окуясындагы баягы улуттар аралык кагылышуудагы ушундай акыбалга жооп берип калат экенбиз, бизди дагы жоопко тартат экен сот, бизге баш ийбей калат экен деген ушундай арам ой менен ошол реформаны токтотушкан. Токтотуп туруп кайра бүгүнкү сот системасы бул Ак үйдүн парламентинде дагы десек болот чөнтөк соттору. Мыйзам ошондой жазылган. Анткени мыйзамды өзүлөрү ошондой жазган. Президент же болбосо депутат же болбосо ошо аппараттын бир руководитель аппаратты бияка эле коелу. Мынакей турмушта көрдүңүздөр, биздин эмеден тажрыйбадан өттү, мынакей ушу турмушта өттү. Бая Манас Арабаев деген, андан кийин Индира Жолдубаева деген, ушундай эле жөнөкөй эле бая начальник отделдер. Жөнөкөй эле начальник отделдер чалса сотту. Керек болсо сотторду атууга кетиресиң муну деп заказ берсе дагы бүгүнкү соттор ошону аткарат. Анткени мыйзам ошондой жазылып калган. Мына ошонун кесепетинен биз бүгүн ушундай акыбалга келдик. Бул биринчиси. Экинчиси, кумтөр боюнча. Мен маселени кумтөр боюнча көтөрдүм, аны баарыңыздар билесиздер. Бул кумтөр Кыргызстандын эле мафиясы эмес, бул дүйнөлүк мафия, дүйнө жүзү боюнча мафия. Аны көтөрүп чыкканыбыз үчүн мынакей Камчыбек Ташиев болуп көтөрүп чыкканбыз. 2012 жылы муну дагы парламент сатылып кетип, ошол канадалык компанияга. Эми бардыгы дебеймин, ошол мезгилде көпчүлүгү десем болот. Биз тарапта болуп, кумтөр элге өтсүн, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген депутаттар дагы болгон. Бирок алар азчылыкты түзүп калганбыз. Бир 35-37 депутатты түзүп калганбыз, калганын бардыгы сатылып кетишкен. Сатылбаганы Атамбаев менен Бабановдун заказын аткарган, бирөө премьер-министр, бирөө президент болчу. Мен мына беттерин эле айтам, бүгүн айтып атам, мурда деле айтып келгенмин муну. Ошонун кесепетинен мына бүгүнкү күнгө чейин кумтөр элге иштебей, бир саналуу чиновниктердин пайдасына иштеп, анан калган бүтүндөй жалпы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин байлыгын тышка ташып кетип жатышат бүгүнкү күндө мына. Биз аны токтото албай келебиз. Мына ушуну менен 10 жылдан бери күрөшүп келатабыз. 2012 жылы биринчи жолу камалганбыз. Анда Камчыбек Ташиев баягы кашан аттап кетти деген шылтоо менен КТР, ЛТР, 5-канал, НТСтан бизди эл душманы катары көрсөтүп, мынакей Бакиевчилер болчу, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров Бакиевке реванш алыш үчүн келген, Бакиевден каржы алып атышат деген ушундай передачаларды кетирип, элдин бардыгынын тең жүзүн биз жакка